Парламентаризм сабактары көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышын баштайбыз. Студияда мен Ибраим Нуракын уулу, ал эми бүгүнкү конокторубуз депутаттар Руслан Казакбаев жана Жанарбек Акаев. Биз Кыргызстандагы саясий маданият, каралоо кампаниялары жана куугунтук тууралуу сөз кылмакчыбыз. Адегенде Жогорку Кеңештин кече күнкү жыйынында мына ушул маселе тууралуу кызуу пикирлер айтылып кеткен. Көңүл бурсак. Сиз коалицияны ыдырашына байланыштуу себепти негиздегенди айттыңыз. Бакиевчилер менен Акаевчилар отурган Өнүгүү Атамекен фракциясында байланыштуу коалиция ыдырады деп. Айтып берсеңиз, кайсы аппарат менен өлчөдүңүз, же сиздин байкоочу кеңеш барбы? Ким Бакиевчил, ким Акаевчил экен? Кыргызстанда бир автобусга бата турган саясатчылар бар. Анын ичинде Акаев дагы бар, Бакиевскилер дагы бар, башкасы дагы бар. Ошондуктан ушу Акаевдики заманы, Бакиевдин заманы, башкан заман деген жарлыкты таптакыр алып салып, бир жаңы барак менен, жаңы кадам менен алып. Акаевчи, Бакиевчи деген нерсени мындай мен бир жаш депутат катары айтып коеюн. Биз ушул сөздөрдү мындай абайлап колдонсок да, эми өнүгөйүн десек, өсөлү десек, реформа жасайын десек, милицияны өзгөртөйүн десек, сотторду өзгөртөйүн десек, азыр Акаев менен Бакиев жолтоо болуп атабы? Же ошолордун кадрлары бизди колдон кармап алып, өнүкпөгүлө, өспөгүлө деп мындай бир андай жок да. Реформа жасайлы десек, Акаев менен Бакиев бизге жолтоо болуп жатабы деп суроо салдыңыз. Сиз бул жерде бирөөнү коргоп, бирөөнү болсо сындап жатасыз. Ошол сындалган тарап ким? Мен эч бир тараптарды коргогон жерим жок, колдогон дагы жерим жок. Болгону соңку конституцияны өзгөртүү маселесинде ушул идеялардын же болбосо беренелердин талашы эмес, баягы идеялардын өзгөртүүлөрдүн талашы эмес. Болгону сен Акаевчисиң, сен Бакиевчисиң деп мындай жеке адамдарга асылып, мурда иштеген жерлерине чейин асылып, бир мындай аябай бир төмөн деңгээлге түшүп кеткен бир кайым айтыштын деңгээлине түшүп алдык да. Мен ошону мындай туура эмес деп айттым да, негизи. Конституцияга каршы чыккан тараптарды дагы мындай коргоо иретинде айттым десем болот. Бийликтин өкүлү, ошол бийликтеги партиянын өкүлү болуп туруп, ошол нерсени жалпы мындай трибунадан айтуунун себеби эмне? Буну ошол фракциянын ичинен же өз ара деле сүйлөшүп алып, мисалы ошондой бир куугунчул саясатка же болбосо бирөөлөрдү каралаган компанияларга каршы чыгып, ошондойлорду болтурбай коюу мүмкүн эмеспи? Сиз туура айтасыз. Биз СДПКнын жабык жыйындарында мындай маселелерди кароо абдан курч менен өтөт. Абдан талаш тартыштар менен өтөт. Ички партиянын ичинде дагы мындай демократия бар десек болот. Ошол жерде мен бир канча жолу айткам. Өзгөчө мына өкмөттүк медиалар, телеканалдар бир тараптуу журналистиканын жөнөкөй эрежелерин сактоонун ордуна бир тарапты мактап, экинчи тарапты жеткире каралоо. Абдан бир мындай ыплас метод менен бир тараптуу мындай жек көрсөтүү элге. Ушундай бир иш-чаралардын болуп атканын мурдатан айтып келгенбиз. Кече ушул мындай парламент трибунасынан айтууга дагы туура келди. Бирок бул биздин сөз эркиндигине, демократияга, эркин коомду курууга чоң салым деп ойлойбуз. Анткени биз кайра ушунду айткандан телеканал жетекчилери дагы, бийликтер, өкмөт ушул уялып мындай ошондой нерсени азайтканы байкалат да. Сиз кечөөнү ушул пикирди жарыяладыңыз, Facebook баракчаңызга да жарыяладыңыз. Баардыгы болуп 258 колдонуучу ушуну жактырган пикир айтыптыр. Көпчүлүгү мына Азамат Жанар Акаев, биз сенден ушуну күткөнбүз, көптөн бери унчукпай жүрдү элең, мына эми жакшы нерсе айттың, калыс айттың деп сизди мактап атат да. Ушуну айтуу менен сиз өзүңүздү мындай популисттик кадам жасап алдым деп ойлобойсузбу? Себеби дегенде ошол эле суроодо, мисалы, Америкада дагы президенттик шайлоо болуп атат. Хиллари Клинтон Дональд Трампты айтып атат да, сиздин ден соолугуңуз бекем, бирок сиз тиги Путин минип жүргөн атка окшошсуз деп. Бири-бирин сындоого ал жерге кеңири мүмкүнчүлүк берилип атат. Бийликтеги адамдар, бийликте жок адамдар баардыгын кеңири сындап атат. Сиз кайра ошол бийликтеги адамдардын, ошо оппозициялык адамдарга сын айтышына тоскоол болуп аткан жоксузбу? Мен андай ойлобойм. Анткени мына өзүңүз билесиз, батышта экинчи тарапка дагы сөз берүү деген аябай мындай кеңири колдонулган да. Мындай бир каралоолор дагы бир башкача мүнөздө жүрөт алар. Бизде болсо кадимкидей ууру соттун чечими чыга электе. Мисалы бул Путиндин аты деген бир мындай
андай нерселер бизде деле колдонулса болот да. Бирок сен уурусуң, сен мародерсуң, сен деген мамлекетти тоногонсуң деп мындай соттун чечими жок каралуу, мындай таптакыр айырмасы башка да. Экинчиден бул бийликтин партиясында туруп оппозицияга бир жан тартуу иретинде мындай сөз айтып коюу бул абдан туура деп ойлойм. Анткени мына өзүңүз көрдүңүз, интернеттен бир колдоо табайын деп деле ойлогон жокмун. Бирок мындай эл тарабынан ушул абдан жакшы колдоого алынды да. Аны мен мындай туура деп ойлойм, анткени мен атайын даярданып ушинтип сүйлөйм деп дагы келген жокмун. Болгону ушул жерде кырдаалда ушундай болуп калды. Мен айттым, жалпы саясатчыларды мындай бир идеялардын тегерегиндеги тартышууга. Мына ушул куугунтук, саясий маданият, жанагы бири-бирин тиги сындоодогу, айыптоодогу риторикаларда ошол сөздөрдүн колдонулушу дагы көп талкуу болуп келет да. Мисалы кескин сөздөр, уурлук, узурпатор жана башка сыяктуу мындай кескин сөздөрдү саясатчылар бири-бирине айтып жиберип жатат. Сиздин баамыңызда кандай болуш керек? Мисалы, сиз дагы ошол оппозициялык буга чейинки ошол мындан кийин да болот окшойт. Оппозициялык фракциянын өкүлү катары мисалы кандай баа берет элеңиз? Сиздерге да ошондой куугунтук, кысым же болбосо сиздердин артыңыздардан мындай бир каралоо кампанияларын байкайсыздарбы? Эми бул бүгүн тема жанагы биздин бул парламенттеги этика жөнүндө сөз болуп аткандан кийин бизде биринчи революция болду. Биринчи революция болгондон кийин коом баягы патриотторго өзүбүз, андан кийин калган акаевчылар дедик. Андан кийин экинчи революция болду. Айттык, жок, биз мынакей жакшы элди колдогон патриоттор менен калган акаев бакиевчилерге бөлдүк да. Эгер мындай болуп кете берсек, эми Кудай сактасын, 17 жылдан кийин дагы Атамбаевчи группа пайда болушу мүмкүн да. Отунбаевчи группа пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан мен жана сүйлөп аткан коллегаларыма кошулуп кетет элем. Эми баягы чындыкты баягы ачып айтпаса болбойт. Мындай бөлүнүү менен өнүгүүдүн болушу кыйын да, Кыргызстанда өнүгүүнүн болушу мүмкүн. Бирок мунун эмнеси жаман дейм да? Мисалы, сиз деле Аскар Акаевдин учурунда иштегенсиз, Бакиевдин учурунда иштегенсиз. Ушундай Акаевчи, Бакиевчи деген сөздөр айтылып кеткенде сиз эмне өзүңүздү ыңгайсыз сезесизби? Жок, мен эч ыңгайсыз сезбейм. Бирок мындай да, бизде Кыргызстанда кандай? Кыргызстанда айталы да. Бизде эми могу Акаевчи, Бакиевчилерге бөлүп атабыз, анын сыртында болсо баягы бизде өзүбүздүн менталитетке жараша баягы жердештиктер бар. Анан уруучулукка бөлүнөбүз. Андан кийин азыр парчага бөлүнөбүз. Эми баягы биздин жердештигибиз, урулугубуз бул тарыхтан келаткан, каада салтыбыздан келаткан маселелер болсо, эми ал бул Акаевчи, Бакиевчи партиялар деген бул саясат менен чыкты да, парламентаризм менен келип чыгып атат да. Бул мисалы партияларга бөлүнгөн, бул өзүнүн жакшы жагы да бар да, жакшы жагы да бар. Партиялар мына парламентаризмге көп партиялуу болуп атат. Баягы өзүнүн районун эле, айылын эле эмес, бүтүн Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоп ар бир партия программалардын жарышы болот, ойлордун жарышы болот. Ошо менен баягы демократиянын өнүгүүсүнө алып келет го деп ойлойм да. Анан эми жанагы сизди мен ыңгайсыз болбойм. Себеби дегенде мен Акаев менен иштегем. Акаевдин убагында да мамлекеттик кызматта, Бакиевдин убагында да иштегем мамлекеттик кызматта. Роза Отунбаева менен, азыркы президентибиз Алмазбек Атамбаев менен да иштегем. Эми болсо мына парламентте деле иштеп келатабыз. Бирок андай ар бир сөз эгерде мисалы үчүн мен ойлойм ошо кеткен экс-президенттер жөнүндө сөз болсо, алардын кылмыш иштери менен байланышкан болсо, же болбосо түздөн түз баягы мыйзамды бузган, бир мамлекетке зыян келтирген иштери менен байланышкан болсо, ошондой сөздөр чыкканы мындай жалпы жөндөн ошентип айтылат да. Анан бизде ал иштеген убакта деле же болбосо көрүп ошентип айтылып атпайбы? Анан дагы эмнеси болуп атат? Бир нерсени кайталай бербесе керек. Кайталай бербесек да. Эми андай сөздөр, Акаев, Бакиев деген сөздөр биздин мамлекет башында турган жетекчилерибизден деле чыгып кетип атпайбы? Акаевчи, Бакиевчи деген сөздөрчү. Андан кийин келип ал көпчүлүк кээ бир учурда баягы кайталанып кетип атат да, түздөн түз. Эми бир саясатчынын экинчи саясатчы оозундагыны кайталай бербеш керек да, акыйкат калыс сөзүн айтыш керек. Ошондуктан мен мына азыркы коллегам Жанар Акаев менин колдогонум ошодон болуп атат. Бул жерде мына дагы бир суроо берилүүчү бир тема бар да. Мисалы, ошол эле сиздин
эң башкы лидериңиз социал демократтардын жетекчиси президент Алмазбек Атамбаев дагы Акаевчи, Бакиевчи деген сөздү көп колдонот да. Бирок ошол эле учурда президент Атамбаев келерки жылы президенттиктен кетем, мен кайра бийликке жабышпайм деген сөздү да айтып атат. Туурабы? Ушул жерде лидер өзү менен чогуу ошол Акаевдин учурунда, Бакиевдин учурунда ушул мамлекетти өнүктүрө албаган, жалаң эле ушул саясат менен ойногон, өкмөттү 25, 26, 27 өкмөттү оюн кылып, интрига кылып кетирген системадан арылып, ошол эле Акаевчи, Бакиевчи тиги ардагер саясатчыларды өзү менен чогуу алып кетейин деген аракети байкалбайбы? Сиз ошого мындай каршы чыккандай сезилет да? Жок, мен дагы азыр баш мыйзамды өзгөртүүчү мыйзамдарды макул деп колдоп берип атканым, ушул дал ушул президент өз мөөнөтүмдө кетем дегенден улам. Эгер ал мөөнөт мен калам десе, дагы бийлигимди узартам десе, мен анда каршы добуш бермекмин. Каршы чыкмакмын. Бирок бир киши жалпы саясатта жүргөн адамдарды өзү менен кошо ала кетем деген ой менин оюмча жаңылыштык болот да. Эгерде аларды саясатта жүрүүсүн каалабаса, элдер добуш бербей коюш керек аларга. Бир гана жолу мен ушул деп ойлойм да. Экинчиден, жалаң эле жаштар келип эле анан бүт жаңы адамдар алардын баарын алып кетип, жаңы адамдарды мамлекеттик бийликке алып келүү деген дагы азыр жаштар даяр эмес чындыгында. Менин оюмча жалгыз эле жолу бар, аны бир киши кандай жол менен алганча кетет билбейм. Бирок эл добуш бербей коюу аркылуу гана 2010-жылдын апрель окуясынан кийин люстрация жөнүндө сөз болду, жаштар саясатка көп келсин деген сөздөр көбүрөөк айтылды да. Эми мынакей 6 жыл өткөндөн кийин жок, жаштар биз даяр эмеспиз дегендей пикирлер дагы көбүрөөк айтыла баштады. Себеби эмнеде? Орустун ойчулунун бир сөзү бар да. Когда одна молодежь — это трагедия депчи. Когда одни старики — это комедия дегенчи. Анан ошондуктан баягы мисалы үчүн өзүнө мындай үлгү ала турган жаныбыз деле мына Кытай мамлекети турат. Кытай мамлекети жылдан жылга туруктуу алдына жүздөгөн жылдар планын коюп алып, саясатта болобу, экономикада болобу шашпай туруктуу өнүгүп келатышат да. Анан биз кээ бир кезинде баягы аша чаап кеткен окуялар да болуп кетпедиби? Анан жаштарыбыз келе салып мына жаштар министрлигин түздүк 2010 революциядан кийин. Мен ойлойм ошо кырдаалдын убагындагы талап эле. Себеби дегенде ал революцияда баягы катализатор болуп же болбосо ошол мындай кыймыл берген бул жаштар болду да. Бардыгын айкалыштырып алдыга кетсек, биздин тажрыйбалуу, билимдүү аксакалдарыбыздын тажрыйбасын, билимин алып, жаштардын болсо баягы кажыбас кайратын, күчүн, энергиясын алып, мындай кайчылаштырып кетиш керек да, алдыга жылыш керек деп ойлойм. Ошол эле каралоо кампаниялары жөнүндө, куугунтук тууралуу сиздердин азыркы оппозициялык фракциялардын бири Ата Мекен фракциясындагы Алманбек Шыкмаматовдун пикири айтылды эле. Ошону угуп алып, анан маегибизди улантсак. Эң бир таң калыштуу окшоштуктар бар экен да. Ушу Алмаз Шаршенович Атамбаев, Иса Өмүркулов, ушул жерде көптөгөн депутаттар азыркы биз айтып аткан сөздөрдү тим эле жаттап алгансып, окшош айтып атыптырбыз да. Бул КТР бир тараптуу оппоненттерге карата бир тараптуу шубаганыңарды токтоткула. Бул саясий куугунтук кылганды токтоткула. Бул вечерни ошол эле кезде вечерни Бишкек менен жамандатып каралаганыңарды токтоткула. Парламентте болсо ушул правящий группа парламенттик азчылыкты кодулабагыла, сөзүн чектебегиле, үнүн кыспагыла деп бүт ушундай нерселер болуп атыр да. Бул мен айтайын дегеним тарыхтын кайталанып атканы. Руслан мырза, азыр эле биздин маегибиз башталаардын алдында сиз айттыңыз да, мына оппозициялык саясатчыларды бизди КТРКдан эч ким көрсөтпөйт депчи. Бирок сиздерди мына азыр көрсөтүп атат. Оппозициялык саясатчылардын айткандарын көрсөтүп атат. Ошол эле учурда албетте оппозициялык саясатчыларга сын пикирлер дагы айтылып атат. Ошол эле коомдук телеканалдардан. Эмне үчүн мисалы ушул өзүнүн оппозициячылмын, бийликке сынчыл көз караштамын деген саясатчылар өздөрү сын пикирден мындай кол тийбес иммунитети болушу керек. Эмне үчүн аларды сындаганга болбосун? Эмне үчүн дароо эле тиги
ошондой бир момент болгондо дароо эле мына бизди каралап атышат, бизди сындап атат деп айтып чыгабыз. Бул эмнеден келип чыкты? Бул сөзүңүзгө баягы кошула албайм. Оппозициялар баягы сын пикир айтылганда эле мындай чычалап чыгат дегенге. Бул бир табигый көрүнүш, муну туура кабыл алыш керек, сын пикирдичи. Сын пикир айтылыш керек. Бирок ошо сын пикир мисалы конструктивдүү болсо да, жана бүгүнкү тема этика жөнүндө айтып атпайбыкпы? Мындай чектен ашып кетпей, чектен ашканда сот маселелери менен соттошуп аткандарыбыз да бар. Ошондой болуп алдыга жылып атпайбы? Анан коомдук телевизион башындагы туура айттыңыз. Бүгүн баягы бул бүгүнкү маегибиз башталардан мурун эле мен айтпадымбы? Мени бул КТРКдан боло турган болсо бекер чакырдыңар го, КТРКдан оңой менен көрсөтпөйт го депчи. Аны менен сурабасаңыздар болот, бардык эле бул оппозициядагы фракциядан ушу акыркы өзгөчө бир 6 ай мурунку эле жагдайды айталы. КТРКдан мүмкүн атайын кылбай жаткандыр. Бир маек берип атсаң, же ушундай талашып атсак, мындай айлантып келип туруп бизге келгенде аттап келгенде эле көрүп биз күлүп жүрдүк, бирок эч бир сөз унчуккан жокпуз. Ал КТРК эмес, кээ бир башка бир басма сөз маалымат каражаттарында да мындай бир биздин сүйлөп аткандарыбызга мындай чектөө коюлгандыгы жөнүндө ушак айым сөздөрдү угуп аттык. Далил болбогон мындай деп айтпай эле коеюнчу, эч ким менен соттошкум келбейт дегендичи. Мындай болуптур деп. Бирок анын ошондой болуп атты да. Бул мен ойлойм туура эмес депчи. Туура эмес. Ошол КТРКнын коомдук каналыбыздын байкоочу кеңеши шайланып атканда эле ошондо сурандык эле, бардыгы сөз берип, жок, бардыгы оппозиция дебейбиз, көчөдөгү оппозицияларды да түз көрсөтүш керек. Азыр деле кээ бир передачаларды, кээ бир маалыматтарды кесип койгон убактарын көрүп эле жатпайлыкпы? Бирок ушул жерден дагы бир нерсе бар да, биз ушул саясат, саясий жаңылыктар же болбосо аналитика дегенде эле дароо эле КТРКга асылат да, бүт бардыгы ошондой. Атуулдук уюмдардагы, журналисттер дагы бүт бардыгы эле КТРКга эле асыла берет. Бирок КТРКдан сырткары дагы толтура медиа булактары бар да. Ошол эле оппозициялык саясатчыларга таандык медиа каналдар бар, туурабы? Аларга мисалы азыр эч ким тоскон жок. Мисалы ошол эле Өмүрбек Текебаев, ошол эле Өмүрбек Бабанов мисалы өзүнүн телеканалдарынан каалагандай сүйлөп атпайбы? Алар аргасы жок. Эмнеге мисалы ошондой учур болгондо бир эле барып КТРКны айыптап отура бериш керек? Айыптабайбыз, эч айыптабайбыз. Бирок мен айтып кетейин, ошол эле НТИ алалы. Анан азыр жана Сентябрь каналы пайда болду, башка канал пайда болду. Сиз аны тигил лидерге, бул лидерге, парчаларга байланыштырып атасыз, лидергечи. Бирок алар жеке менчик каналда. Биринчи канал бул бүтүн Кыргызстанга баягы тең караган коомдук канал деп. Анын коомдук кеңешин да өзүбүз чакырып шайлап атабыз. Анын жетекчилигинде карап атабыз. Бул 2010дон кийин коомдук канал деп мыйзам чыгарып, атайын КТРКны бардык мамлекеттин каналы деп чыгарганбыз. Анан бул ага көбүнчө асылып аткан эмес, бирок сын пикирди айтканга акыбыз бар го деп ойлойм. Айырмасы ушул жеке менчик телеканалдар менен баарыбыз төккөн салыктан КТРК мындай жашайт да, өкмөттүк ушул коомдук канал болобуз деп. Анан тартуу аймагы жагынан бүтүндөй өлкөгө КТРК бул номер 1, баягы орус телеканалдарында эле ушул КТРКнын тартуу аймагы жагы. Мен көңүл бурайын дегеним Ибраим мырза. Мына өзүңүз BBCде иштедиңиз. Эң мындай эл аралык журналистиканын үлгүсү болгон BBCде иштедиңиз. Оңой эле да негизи. Саясатчыларды капа кылбай, жалпы коомго жагуунун жолу оңой эле. Ошол эле Аида Салянованы же Шыкмаматовду же дагы бир депутатты бир мегаком боюнча башка боюнча күнөөлөп атса, болгону барып эле ошол кишиге микрофон сунуп кой. Сизди ушундай деп атат, чынбы деп. Анын да өзүнүн сөзүн айтып алганга кичине берип кой. Көрүүчү өзү чечет. Тиге ишенеби же тиге ишенеби? Ал көрүүчү өзү чечет да, бирок көрүүчүгө тандоо укугун бербей атпайбызбы? Тигилерди айтып турбай атабыз да. Экинчиден мына Вечерний Бишкек сыяктуу сайттарга бир макала жаздырып туруп, анан мына Вечерний Бишкек жазды, бул биз эмес. Мына Вечерний Бишкек жазып атат ушинтип деп туруп, Вечерний Бишкектин килейген макалаларын окуп берип атабыз телеканалдарданчы. Бул дагы мындай бир башкача жол да. Ошондуктан азыр бир чети баягы Акаевдин, Бакиевдин замандагыдай бир гана КТРди тиктеп калгандагы жерибиз жок негизи. Азыр интернет өнөктүү, элдин баарында колунда смартфон, YouTube'дан деле башкадан деле элдин мындай элге жетүүнүн жолдору толтура. Ошондуктан бирок кайсы бир деңгээлде ушул КТРге болгон мындай элдин күткөнүн көбүрөөк элге жайылтабыз. Айылдагы интернет жетпеген аймактардагы калың журтубуз бар да. КТРКнын коомдук байкоочулар кеңешинин бүт ошол депутаттардан дагы өкүлдөрү бар, оппозициялык тиги партиялардын, фракциялардын өкүлдөрү бар, атуулдук уюмдардын өкүлдөрү бар. Рычаг бар да, ошол сиздердин сын пикирлерди айтып,
анан аны мындай оңдоп, эгер туура эмес болуп бара жаткан болсо оңдоп алууга ырчак бар да, мүмкүнчүлүк бар. Ошону мисалы пайдаланбай туруп эле мына бир жакта кайра эле багыл эски Акаевчи, Бакиевчи дегендей эле кайра эле багыл КТРКга мындай асылуу, КТРК айтпасын деп аларды дагы тыюу аракети мени таң калтырат да. Менин суроом ошондо болчу. Рахмат сурооңузга. Бирок эми КТРКнын тегерегинде ушунча сүйлөшүп калдык, эми таза өзгөчө көңүл буруп калдык дегендейчи. Айтарыбызды айтканбыз. Эми уланта турган болсок, сиз айтып атасыз, байкоочулар кеңешинде оппозициядан деле позициянын кишилери бар депчи. Ооба, мурун деле болуп келген, азыр да биз шайладык дегенде алар өздөрүнүн оюн айтып атышат. Бирок эми өзүңүз эле күбө болбодуңузбу? Бир жыл мурун эле дагы эле баягы этикалык норманы алып аттарын айтпай эле коюн. КТРКнын жетекчилигине байкоочулар кеңешинин эмне гана чечим чыгарган жок, эмнени гана айтышкан жок. Бир жыл КТРКнын мисалы жетекчилиги болот десе болот, жазам десе жазам, көрсөтөм десе көрсөтөм болуп калбадыбы? Байкоочулар кеңеши эчтеке кыла алган жокко. Эми мынакей саясий маданият жөнүндө айтып калдык да. Саясий маданият сиздердин баамыңызда кандай болуш керек? Мындан ары эмне өзгөрүү болуш керек? Сиздер эмнени күтөсүздөр Кыргызстандын ушул саясий элитасынан? Кандай ушул азыркы болуп аткан талаш талкууларды, азыркы колдонулуп аткан жагандай куугунтук, бири-бирине катуу айтылып аткан сын пикирлерди мындай ооздуктап, тең салмакта кармаш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуздар, Жанар мырза? Менин оюмча ушул пикирлердин бир идеялардын тартышы болсо жакшы болот эле да. Анан ал экинчи орунга калып бизде адамдык жагына асылып, мисалы үй мүлктөрүн дагы баягы казып, аңтарып теңтерип, туугандарына чейин асылып. Мисалы азыр бир депутат бийликти же болбосо өкмөттү катуу сындаса, ошол депутаттын мындай туугандары мындай карашат да, балким ал замминистр болуп калышы мүмкүн. Анда ошол жерден кармайт. Эй, сен эмне эле сындап атасың, биз могу замминистриңди анда жумуштан алабыз деп. Балким ал замминистр аябай жакшы иштеп аткандыр. Мындай күчтүү адистер алчы. Ошондой бир нерселер мындай өкүндүрөт да. Анан ушундай бир теле дебаттарга чыкса, лидерлер ушул жерде бир тегерек столдо чогуу отурган учурлар болсо, ошол жерде талкуулашса, керек болсо ушул президент менен оппозиция өкүлдөрүн бир столго чакырып, ошол жерде бир диалог болсо жакшы болот деп ойлойм да мен. Анткени анын дагы максаты, булардын дагы максаты бир эле ушул Кыргызстанды бир стабилдүү кылсак экен, өнүксөк экен, экономикабыз көтөрүлсө, элибиз жакшы турмушта жашаса деген эле мындай ойлору да бардыгыныкы. Баарыбыздыкы эле ошондой. А бирок ушул бир столго чогулуу бир диалог деген бизде аябай мындай аксайт да. Бир столго отуруп алып, диалог кылып, сүйлөшүп чечүүгө эмне тоскоолдук болуп атат? Оппозициялык саясатчылар менен бийликтеги партиялардын ортосунда. Мисалы көбүнчө эле ушул сүйлөшүүлөрдүн бардыгы медиа аркылуу, телеканалдар аркылуу, социалдык тармактар аркылуу болуп атат. Ал сүйлөшүүлөрдүн лексикону болсо өтө эле кескин болуп атат да. Биринчиден мен жана сиз айтып кетпедиңизби, ооздуктап, тең салмактап депчи айтылып аткан сөздөрдүчү. Ооздуктап, тең салмак дегенде такыр токтотуш керек, аны унутуш керек. Эми бул демократиялык өлкөдө биздин өзүбүздүн жолубузду тандап алдык. Ооба, кыйын жол, оңой жол эмес. 2 жол революция болду. Сөз эркиндиги, ой эркиндиги, алар мындай ооздукталып, тең салмактуулук дегендерди такыр түбү менен токтотушубуз керек да. Бул убакыт керек да. Жанагы айтылып аткан сөздөрдү, ошол эле жана Бакиевчи, Акаевчи, сиз жана айтып кеттиңиз, башка сөздөрдү бири-биринин баягы жеке баягы жемелеген туура эмес сөздөрү, бул парламенттин табияты. Анан сиз суроо берип атасыз, эми оппозиция өкүлдөрү менен бийлик өкүлдөрүнүн ортосундагы сүйлөшүүгө эмне тоскоол болуп атат деп. Тоскоол жок, баардык аракет болуп атат. Көбүнчө бул мындай да, көбүнчө бийликте тургандар, өкмөтүбүздө тургандар элге жакын болуш керек, сүйлөшүүгө жакын болуш керек. Эгер өткөн сессияда эсиңизде болсо, кеткен премьер-министрлерибиздин убагында бир топ оппозициялар бир жаңы камалганда, мен залда бир суроо бердим эле ошо премьерибизгечи. Эгер так айтсак Темир Аргынбаевич, мына азыр ар түрлүү мындай себептер менен эгер мыйзам бузуулар болгон экен, бир топ оппозиционерлер, көчөдөгү оппозиционерлер кармалды депчи. Ага чейин алар бул бир күндө болуп калган жок. Айлап жылдап кыйкырып жүрүштү, бир курултайларды өткүзүп атышты, өздөрүнүн сунуштарын да берип атышты. Бир экономикалык өнүгүү боюнча, саясий өнүгүү боюнча сиз премьер катары өкмөтүңүз менен аларды чакырып, бир тегерек столго отуруп, мындай алар менен сүйлөшүүгө барыш керек эле го. Десе, эгер эсиңизде болсо, жооп кандай болду жооп?
Эми менин эшигим ачык го, мен отурам го, эми келбесем не кылайын деди. Эми ал келгенде бийлик барыш керек да элге. Апа радикалдык оппозиция болобу, көчү оппозиция, алардын табигаты ошол да. Алар эмне келмегиле? Алар сындап өздөрүнүн сын пикирин айтып атышат да. Маегиңиздерге чоң рахмат. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Студиябыздын коноктору депутаттар Руслан Казакбаев жана Жанарбек Акаев болду. Биз бүгүн өлкөдөгү саясий маданият, каралоо кампаниялары жана куугунтук маселеси тууралуу кеп кылдык. Саламатта калыңыздар.